адамдын көтөнчө көңүлүнө кыянат кылбаганга аракет кылыш керек да. Ошо кыянат кылып, субханалла баягы сага ишенип турса, сен ага жалган айтпаганың жакшыраак болот. Чын. Жашоолор ушу менен бузулат азыр. Муну баардыгыбыз эле өтүп атабыз бул нерсеничи. Биз ойлойт экенбиз да баягы азыр мен ушундай кылып койсом эле мону оңоп кетет, биягын койсом мындай болуп кетет. Анан кээ бирде жакшылап оңдоп алам деп калп айтып кете беребиз да. Мындай көңүлүнө өтүп, тигин көңүлүнө алып бирок баягы кыргызча айткандай кыңгырыш кырчыла билинет болуп, акыр түйүп любой нерсе билинет, туурабы? Ошол себептен мен баарыбыз айтып турганыбыз ошол эки, пайгамбарыбыз бекер айткан эмес да. Бирөөнүн көңүлүн алыш үчүн аны субханалла баягы көңүлүнө алып алдабай эле койгула. Же болбосо субхана бирөөнүн баягы жашоосуна балта чаба албаганга аракет кылыш керек деген сөз деп туруп пайгамбар ошону бизге үйрөтүп атат экен. Бул дүйнө өзү бир эле мындай бүгүн бар, эртең жок. Чын, мына азыр бүгүн бапылдап турамбы, эртең балким эч ким буякта болбой калышы мүмкүн. Жылтырап турган көзгө өлүм жазылган, рызкы бүтө бермей ушундай биз кетебиз бир күн болсочу. Ошол себептен субханалла ар бирин өзүнүн кадырын белгиле. Ар бир адам өзүңдүн кадырыңды туура өзүңдүн кадырың жөнүндө сөз болуш керек, бирок бирөөнүн кадырын дагы, бирөөнүн баркын дагы билген өзү жакшыраак болуп эсептелет кээ бирдечи. Ушундай нерсе. Биз любой кичинекей бир нерсеге таарынабыз. Таарынбай койбойт экенбиз. Чын. Жана да эртең мен айттым го силерчи, курсак тойгондон кийин адам эмне кыларын билбей калат экен да. Туурабы? Курсак тойгондон кийин ушундай болот адам, кийин бүтүп, курсак ток, аны эмне издеп калабыз биз. Мына ошол себептен бир аз болсо да ушуга көңүл бурушубуз керек. Кыянат кылбаганга аракет кылышыбыз керек. Машалла.